Assalamu alaikum, мекендештер. Өлкөдөгү болуп жаткан тескери ар кандай жоруктарды карап туруп, унчукпай отурган бул кыйын маселе экен. Эл өкүлү деген сөздүн тегерегинде сөз кылгым келип турат. Жөнөкөй тил менен айтканда, депутат деген макам, дегеле депутат бул эмне кызмат кылыш керек? Кыргыз Республикасындагы жогорку кеңештин депутаттарынын ыйгарым укуктары кандай? Эл өкүлү деп өзү айтып тургандай эле, олар биринчи кезекте мыйзам жазыш керек. Анын кандай иштээрине дыккат көзөмөл салып туруусу зарыл. Туура иштеп жатабы, же туура эмес иштеп жатабы? Баарына бирдей иштеп жатабы, же бир тараптуу эле тандалмай иштеп жатабы? Бул өтө маанилүү туугандар. Айтайын дегеним, өзүңүздөргө маалым, Адаган Кимсанбаевдин чуулгандуу маселеси боюнча комиссия түптөлүшү керек болчу. Каяктагы чийки себептер менен эки жолу тең комиссия курамы түптөлбөй калды. Себептерин билесиздер, бул кадимки эле тандалма, кадимки эле буйруктун негизиндеги келип чыккан жыйынтык деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Андан башка шылтоо болушу мүмкүн эмес. Айрым депутаттарга мен терең ыраазычылык билдирем. Өздөрүнүн ыйгарым укуктарынан пайдаланып, тике карап, мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Эмне үчүн Конституцияда жазылгандай талаптарга ылайык иш жүргүзбөй, тандалма каралып жатат деген сөздөрдүн тегерегинде өздөрүнүн пикирлерин ачык айтып чыгышты. Баракелде деп айтсак туура болот. Ошол эле Бакировдун дагы депутаттык мандатын алуу маселеси боюнча таптакыр туура эмес. Анын ордуна дагы башка бирөө келгендегиси дагы туура эмес. Шайлоо өткөрүлүп бүткөн соң 3 күндүн ичинде ошол депутатка талапкердин иши толугу менен каралып, мыйзамдуу же мыйзамдуу эмеспи бүт анализденип чыгып, тастыкталып бүтүлүшү керек. Ошонун негизинде мыйзам бузган эмес болсо, расмий түрдө депутаттык мандатка ээ болот, же болбосо тескерисинче мандатынан кол жуулушу керек. Бул мыйзамдын талаасындагы кадамдар болуп эсептелет. Ал эми канча бир убакыт өткөндөн кийин ким гана болбосун, кайсы гана депутат болбосун, анын үстүнөн дагы иш козгоп, каяктагы нерселерди ойлоп таап, анын мандатынан шыпырып алып, башка бирөөнүн ордуна кое салганыңар бул жумшак сөз менен айтканда жакшы эмес. Бул кылганыңар адилеттүүлүккө жатпайт. Эл өкүлү болбой эле элди бузуп, бири-бирине кайраштырып, адилеттүүлүктөн такыр эле кол жуудуңар го силер. Өзүңөрдүн кек башыңарды гана ойлоп, түп-түз буйрукту аткарып аткандагыңар айдан ачык эле бажырайып көрүнүп турат. Бул кетиште кетсеңер, Кыргыз өлкөсүнүн баткакка батыргандан батырып, жок кылуу коркунучуна алып келатасыңар силер. Ошо 90 депутаттан бир 70 билин сөзүңө бекем туруп, принциптерди кармап, туура эмес жасалып аткан иштерди, тандалма жүргүзүлүп аткан саясатты көзөмөлгө алып, бекем турганыңарда ыз учунун баары заматта токтомок. Коррупциянын баары эбак кирчи жерине кирип кетмек. Бир сөз менен айтканда, стабилдүүлүктүн дарбазасы ачылмак. Силердин чийки кадамыңардын кесепетинен, силердин жалданма, жалагыч экениңердин айынан өлкөдө ынтымак жоголду, рызкы кетти. Элдин биримдиги
эки жакка ажырады. Мунун баарына пакта койгон жеп жутарлар түздөн түз силер күнөөлүү болуп эсептелесиңер. Кудай көрүп турат. Ушинтип эле өмүр бою жашап кеткендей болуп өзүңөрдү алып жүрбөй, көзүңөрдү кеч боло эле ачкыла. Коен жүрөктөр. Эркек депутаттар, кээ бир юбка кийген айым депутаттардан дагы деңгээлиңер ылдыйга түшүп кетти. Юбкага дагы силер ылайыктуу эмес болуп калдыңар. Кандай деген киши болдуңар силер? Мына силердин айыңардан Кыргыз өлкөсү, Кыргыз мамлекети аксагандан аксап келет. Жакшы иштейин деп бараткан жол башчыларды дагы силерге окшогон акмактар бузуп келесиңер. Качан оңолосуңар же оморуласыңар ушинтип барып. Ушинтип келип депутат болмуш болуп олтуруп, өзүңөрдүн деңгээлиңер билим тустан дагы ылдый экендигин көрсөтүү силерге эмне абайыр алып келет? Муну менен силер кайсы максатты көздөй баратасыңар? Силер бул кетиште бүт жагынан Кыргыз өлкөсүнүн ар намысын тебелеп атасыңар.